Мамлекетибизде акыркы кезде курулуш тармагы жанданып, биринин артынан бири чыккан курулуш компаниялары арбыды. Ондогон компаниялардын арасында пайда көрүү менен гана чектелбестен, элдин жашоосуна, өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө кайдыгер карабай, жардамга муктаж адамдардан кол үзбөй, түрдүү сынактарды өткөрүп, элдин камын ойлогон KG Group курулуш компаниясын айтууга болот. Биз бүгүн аталган компаниянын президенти, тилинин да колунан да келип, жакшы иштердин жандоочусу болгон, жаш болсо да түз сүйлөп, туура кадам жасоого умтулган Имамидин Ташевдин ийгилик сыры менен бөлүшмөкчүбүз. Курулуш жашообуздун барометри. Эгер курулуш жүрүп жаткан болсо, анда мамлекетибизде өсүп өнүгүү болуп жатат десек болот. KG Group курулуш компаниясы өз ишин 2011-жылы генералдык подрядчик катары баштаган. Бул аталган ири компания сапаттуу, ишеничтүү жана жашоого ыңгайлуу үйлөрдү куруу менен калкыбыздын калың алкоосуна ээ болуп келет. Курулуш бир эле учурда бизнес жүргүзүп, ошол эле учурда кардарлардын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүп, борбор калаабыздын көркүнө көрк кошуп, дөсү асман тиреген имараттарды салып келет. 2010-жылдын аягында ошол талапка жараша. Ташев Имамидин Асамидинович 1983-жылы 2-августта Кадамжай районунун Майдан айылында туулган. Билими жогорку Кыргыз Улуттук университетинин банк иштери адистигин бүтүргөн. Хоббиси волейбол ойноо, сууда сүзүү жана кыргыздын улуттук оюну улак тартыш оюнун ойноо. Үй бүлөлүү 5 баланын атасы. Себебинде ошол 2010-дон кийин бизде курулуш жаатында өтө кызыгуу, өтө баягы алдыга жылуу күч алган убакыт болчу. Мунун өзүбүз профессиябыз курулуш куруучу болбогонуна карабастан бир жакшы менеджерлик кылып көрөлүчү, уюштуруучулук кылып көрөлүчү деп ошол үй куруу дагы биздин шариятта ыйык кесип, куруучулук. Аракет кылдык. Кудай Тааланын ошол жардамы менен, колдоосу менен буюрса ушул күнгө жетишкендиктерге жете алдык деп ойлойм. Ар бир тармактын өзүнүн деңгээлине жараша көйгөйлөрү, татаал маселелери болуп келет. KG Group курулуш компаниясынын бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерине компаниянын президенти, негиздөөчүсү Имамидин Ташевдин салымы чоң. Эми ар ким ар кандай буну тажымалдайт. Бирине уксаңыз өзүнүн деңгээлинде экономикалык жактан тажымалдайт. Миллионду бияктан тияка жаткырыш керек. Бул миллионду тияка киргизиш керек деген баягы көзгө көрүнгөн. Бирок менин айтарым, бул ийгилик менин жеке оюм пейилдин актыгы, түздүгү, калыс болгон максаттын калыстыгы жетишкендиктерге жеткирди депчи. Себебинде мындай кылып коюш керек, тигиндей кылып коюш керек деп отуруп жетишкендиктерге мен жеттим деген мен ишкер көрө элем. Көрүнбөгөн Кудай Тааланын күч кубаты, жардамы, кээ бир деңгээлде ооматы менен ушул жакшы жетишкендиктерге жетсе болот да. Биздин өзүбүздүн деңгээлибизди алып көрсөк, жетишкендиктерге биз бере берип, бөлүшө берип, элдин көйгөйлөрүгө кол суна берип, Кудай Таала жетишкендиктерге жеткирди десем жаңылышпайм.
Курулуш, өндүрүш же болбосо кайсыл гана тармак болбосун өз ишинде чыгармачыл мамилени талап кылат. Ал эми жетекчи адам жөн гана мыкты башкаруучу, менеджер гана эмес, таланттуу инсан болуусу дагы бир ийгилик сыры десек болот. Жигитке 70 өнөр азык кылат демекчи KG Group курулуш компаниясынын президенти Имамидин Ташев комузда кол оюндотуп, гитара чертип, пианино ойногон чыгармачыл инсан катары да белгилүү. Дени сак жашоо образын жайылтып, спорт менен активдүү машыгып келет. Буюрса меники 70-ке жете элек. Буюрса өмүрүмдүн акырына чейин 70-ке жеткирүү максатым бар. Ар тармакта колдон келишинче баягы аракетим бар. Маданият жагы болсун, спорт жагы болсун, деги эле чыгармачылык жагы болсун, колумдан келишинче аракет кылып келатам. 70 өнөргө жеткенде мен сиздерге кабарын берем. Спортто өзүм спорт чеберимин, волейбол жаатында. Лыжаны Сочиге чейин барып, Европага чейин барып тээп келген адаммын. Сууда сүзүүдө спорт чебериге жакындадым. Булак тартышта мен чабандазмын. Ушу хоббилер көп. Эл жери үчүн ак кызматын жасаган каарманыбыз курулуш тармагындагы түшкөн пайдага жашоосун жакшыртуу эмес, эл жери үчүн, өлкө үчүн саясатка аралашпай деле пайда жасоо керектигин айтып өттү. Саясатка аралашып бактылуу бакытка жеттим деген мен бир саясатчы көрүлөм. Ушул миллион, миллиардтарды кармап мен бакытка жеттим деген ишкер да көрүлөм. Демек ушулардан сабак алчу заман, убакыт келди. Бул нерселерди туура жака пайдаланып, бийликсиз деле, байлыксыз деле элдин керегине жарап, пайдасына тийсе болот экендигине, бир мандатсыз, бир креслосуз деле жарамдуу болсо болот экен деген көз караш менен келатам. Туура айтасыз, көп ушул суроо менен суроо узатып калат. Саясатка аралашайын деген максатым жок. Чындыгында. Саясатсыз эл сүймөнчүлүгү жетсем, байлыксыз эл сүймөнчүлүгү жетсем деген максатым бар. KG Group курулуш компаниясы бийик кабаттуу үйлөрдү курууда тарыхый инсандардын, баатырлардын аттарын коюп мекенге, эне тилге болгон берилүүнүн негизи болуп келет. Атап айтсак, Байтек, Манас, Семетей, Сейтек, Алымбек Татка, Курманжан Татка, Бакай, Шабдан Батыр сыяктуу тарыхый инсандардын ысымдарын коюп келишет. Биз баягы улуттук колоритте үй салууда, курулушта үйдүн сөлөкөтү, каркасы баардык эле жерде стандарт болот. Бирок сырткы келбети менен фасадный часть деп коет, фасад тарабы менен ушул биздин баягы чыгыш, биз чыгыш өлкөлөр эмеспиз, тарыхыбызда чыгыштан тараган тарыхыбыз болгондуктан ушул чыгыштын колориттери менен колдон келишинче кээ бир жерде оймо чиймени сырткы келбетке чаптаган учурларыбыз болду. Ушул тарабы менен колдон келишинче ушул улуттук баалуулуктарды камтыган үйлөрдү салганга аракет кылып жатабыз. Жетекчинин иш билгилиги, көргөчтүгү KG Group компаниясынын курулуш тармагындагы ийгиликтүү иш алып баруусуна өбөлгө түзөт. Атаандаштык өтө күч алган бул тармакта ийгиликтүү иш алып баруунун дагы бир сыры бул кайрымдуулук. Курулуш компаниясынын өлкө жарандары үчүн жасаган кайрымдуулук иштерин Имамидин Ташев көп жарыя кылгысы деле келбейт. Бирок KG Group компаниясы тарабынан өлкөбүздөгү көп балалуу жаш үй бүлөлөргө, ата-эне мээриминен ажыраган жана оорукчан балдарга көргөзгөн жардамын айтпай койсо болбос. Акыркы кездерде бизди курулуш компаниясы катары эмес, кайрымдуулук компаниясы катары биз элге таанылып баштадык. Бул да болсо мен үчүн чоң сыймак. Чындыгында өтө көп кайрылган биздин кыргыз жарандар өтө көп.
Колумдан келишинче мен ушул күнгө чейин сунулган колду бош кайтарбаганга аракет кылдым. Жакшылыкка жарышып демөөрчүлүк жана өнөктөштүк кызматын аркалаган KG Group компаниясы өз демилгеси менен өрт чыгып жараксыз абалга келген Бакен Кыдыкеева атындагы мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрын өрттөнгөн бөлүмдөрүн оңдоп, тарыхый архитектуралык маданий эстеликтер катарына кирген бул имараттын сырткы келбетин калыбына келтирип жаңа берди. Мына көрүп атасыздар кандай татаргай ремонттолуп биздин инибиз Имамидин мен атасын да таныйм. Өзү ушул жакшы жерден аккан арттан сууат дейт. Ушундай мыкты үйлөр таралган, ушундай Бексултан ага айткандай, ушундай байлар көп болсун. Берки байлар эмес, сабына салган. Ушундай байлар көп болсун. Маданиятты колдоп, маданиятты түшүнгөн адам өзү дагы ички маданиятты жогору адам болот да. Кудай буйруса, мындай адамдар көп болсун. Сыйлык булардан эч качан качып калбайт, чоорабайт. Имамидин Ташев ийгиликтүү ишкер катары гана эмес, кыргыз элинин келечегине күйгөн мекенчил инсан болууга аракет кылат. Ал эне тилибиз болгон кыргыз тилин мамлекеттик тил катары кеңири өнүгүүсүнө далалат кылып келет. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт демекчи, каарманыбыздын айтымында мен кыргызстандыкмын деген ар бир атуул кыргыз тилин сүйүп урматтоо керек. Биз кээ бир деңгээлде эмнеге башка улуттар Кыргызстандын ичинде кыргызча сүйлөбөйт, эмнеге башка улуттар кыргыздын тарыхынан калган баш кийими болгон ак калпакты кийбейт деп кээде баягы нараазычылык келтиребиз да. Бирок баардык нерсе өзүбүздөн башталат. Биз өзүбүз кыргыздар менен такай кыргызча сүйлөшсөк, биз ушу кыргыздар башыбыздан ак калпакты түшүрбөсөк, биз ушу кыргыздар кыргыз үчүн, кыргыздын келечеги үчүн күйө билсек, Кыргызстандын ичиндеги башка улуттун өкүлдөрү, кыргыз жарандар деле кыргызча сүйлөп, кыргыздын каада салтын, үрп адатын сактап, Кыргызстан үчүн жүрөгүн соктурганга аракет кылат. Анан ошолордун мисалы менен ооба туура айтасыз, мен бул нерсеге токтолуп кеткенмин. Биз кореялык компания менен ошол лифт боюнча келишим түзүп, чоң суммада келишим болчу. Ошол келишим түзүүгө шарт койгонмун. Эгер ошол лифттерди коюп, лифт иштеп баштаган күнү мен ал компаниянын директорунан, башчысынан диктант жаздырам, экзамен алам, кыргызча ырдатып, кыргызча билетим. Эгер ал киши аларды кылбаган болсо, мен ал жерден 20%-га чейин баягы общий договордун келишимдин акчасын бербей койгонго акым бар. Буну деле айтканда бир аз башында баягы өзүнүн нараазычылыктарын айтканга аракет кылды. Мен айттым, мен коммерциялык багытта болгондуктан сиз мага келбей деле койсоңуз болот. Мен сизди кыйнап жатып бул шарт койгон жокмун. Сизге макул болсо, келиңиз, келишимге кол коюп, мага лифт алып келиңиз. Сизге туура келбеген болсо, биз башка компания менен деле келишим түзүп алабыз десем, өзү макулдугун официалдуу түрдө, кагаз түрүндө жазып берди. Ошонун негизинде али акырга чыга элек, сол жерде 14 лифт болчу. Буйруса акыркы 3 лифт калды. 3 лифттин бүтүш мөөнөтү буйруса деп турабыз, ушул жылдын акырыга. Сентябрь, октябрдын аягы деп атабыз. Ошол күнгө чейин көрүштабыз. Болбосо мен 20%-дык келишим боюнча мен бербей койгонго акым бар. Адал эмгек астыңа ат, үстүңө тон демекчи Имамидин Ташевдин адал эмгеги абийир таптырды. Ал жетектеген KG Group курулуш компаниясы 2015-жылы жылдын мыкты курулуш компаниясы деп табылды. Бир мамлекет эмес, мамлекеттин жарандары. Мамлекет бул энебиз. Ушул энебиз болгон мамлекеттин балдары, биз жарандар өз акчабызга, өз каражатыбызга Кыргызстандын символикасы болгон тууду сая билип атсак, желегибизди желбирете билип атсак, ушундай тарыхый инсандарыбызды дамазалган мемориалдык комплекс кура билип атсак, мен ишенем, кээ бир деңгээлде туюп сезип көрөм. Кыргызстандын келечеги өтө жаркын, өтө жарык, өтө нурдуу. Буйруса мен үмүттөнөм, ишенем.
Кыргызстан келечекте кайырчы мамлекет эмес, келечекте берүүчү мамлекет. Өзүнөн ашып ташып, кээ бир коңшулаш муктаж мамлекеттерге каралоочу деңгээлге келе турганды мен көрүп сезип туям да. Буйруса ал күндө алыс эмес. Кыргыздын Исхак Разаковтары, Султан Ибраимовтары, Абдыкадыр Орозбековтары, Насирдин Исановтары, деги эле Манастары кем эмес, Курманжандатка канекейлери кем эмес. Бул кыргыздын каныда болгон нерсе болот мындан кийин дагы. Ошол кээ бир доордо кыргыз чындыгында жакшы деңгээлге жеткен. Руханий болсун, экономикалык жактан болсун, финансылык. Азыр дагы кээ бир деңгээлде балким баягы ынтымактан кичине ыдырагандай сезилип, кээ бир деңгээлде кыргыз жарандары мындай түшүнчүгөндөй сезилип атышы мүмкүн. Бирок булар баары баягы убактынча көрүнүш. Аккан арктан суагат, күн келет, Кыргыздан дагы кыргыздын Манастары чыгат. Кыргыздан дагы кыргыздын Путиндер чыгат. Кыргыздан дагы кыргыздын Назарбаевтар чыгат. Ошол баарын бир уч кол топтоп, багып, бакытка жеткирет деген үмүттөмүн. Ийгиликтүү иш туткан жеке ишкердин ишмердүүлүгү көптөгөн мекендештерибиз үчүн мекенге кызмат кылуунун бийик үлгүсү. Мамлекет кылбай атат дебестен мен мамлекетиме эмне кылып бердим, элибиздин жыргал жашоосуна, экономикабыздын өсүп өнүгүүсүнө кандай салым кошо алдым деген идея мамлекет башчысынан баштап катардагы жарандардын ар бирине чейин түмөн түйшүккө салып турган убак. Эртеңки күндүн ийгилиги бүгүнкү күндүн аракети деген принципте туу туткан Имамидин Ташев Кыргызстандын келечеги болгон жаштардан көптү үмүт кылат. Кайсыл тармакты аркалабасын, кайсыл багытты албасын, ниеттерин түз коюп, ниеттерин актап, пейилдерине тазалап, максаттарына калыстаса, мен ойлойм, жумушта да, жеке эле турмушта да ийгиликтерге жетишет деген кеп кеңешим айтам. Себебі мен ушул күнгө Кудай Таала жеткире билип атса, мен де кээ бир деңгээлде ушул нерселерди башымдан өткөрө билдим. Өлкөбүздөгү ири курулуш компаниялардын бири KG Group курулуш компаниясынын президенти Өргүзардын сыймыктуу уулу Ташев Имамидин Асамидиновичтин ийгилик сырына күбө болуңуздар. Жаш ишкердин элге болгон кызматы, кайрымдуулуктары арбый берсин. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Келерки жумада көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Тарыхы бар нечен ынтымагыда еңбегим, алатоо бешигим, башым ийип тазим этем. Керемет аймагы желбиреп турсун байрагы, булагын ташарып булбулдай сайрагым. Кыргызстаным, билем мен бир өзүңдө ырыс багып, өзүңсүз атпайт таным. Кыргызстаным, керекпи бир өзүңө ардайым жаным, аябай тамчы каным. Мекениме дерим, ыйыксың аны сезем.